Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, агалар, эжелер, апалар, инилер, Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун жана таат ибадаттарыңыздарды кабыл болгон ибадаттардын катарына кошкон болсун. Амин я раббил аламин. Мухсин KG каналы жалпы жамааты сиздерди кирип келген айт майрамыңыздар менен куттуктайт. Аллах Таала сиздердин жашооңуздарды жакшылыктарга толо кылсын, сиздерди иманга бекем кылсын, жана жашооңуздарга береке берген болсун. Амин я раббил аламин. Мына ушул нерсени жакшы билейли туугандар. Кече эле биз Рамазан айыны күтүп жашаган элек. Алхамдулилла, Аллах Таала Рамазан айында ибадат кылууга жана таат ибадаттарды дуа кылууга жана Куран окууга бизди ылайык кылды жана бизге өзү жардам берди. Алхамдулилла, Рамазанда жашап чыктык. Рамазанда көптөгөн дуаларды кылдык. Алхамдулилла, намаздар, көп ибадаттар болуп өттү. Мына ушул ибадаттар дагы эми Рамазан айынан кийин улануубуз керек. Биз ибадат кылып, Рамазандан кийин ибадаттарды таштап жибере турган коомдордон, адамдардан болуп калбайлы. Аллах өзү сактасын. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва'буд раббака хатта я'тиякал яқин." Сага өлүм келгенге чейин Раббиңе ибадат кыл дейт. Алла баарыбызды Куран, сүннөткө амал кылган, иманына бекем пенделерден кылсын, жана ар кандай сүннөткө каршы келе турган бидаттардан, таухидке каршы келе турган ширктерден, жаман иштерден, жаман күнөлөрдөн өзү сактаган болсун. Ошондуктан Рамазандан кийин, Рамазан айынан кийин ибадаттар уланат. Рамазан бүттү, садака бүттү деген эмес. Рамазан бүттү, түнкү ибадаттар бүттү деген эмес. Рамазан бүттү, орозо бүттү деген эмес. Нафил орозолор бар. Мына ушул Аллах Таала буйрган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чакырган, кызыктырган ибадаттарды аткарууга, аларды улантууга Рамазандан кийин дагы бел байлап, кийинки Рамазанга чейин Аллахка өтө сонун, өтө бекем ибадат кылууну Аллах Таала баарыбызга насип кылдырган болсун. Аллах Таала Куранда силер жибин ийрип, аны токуп, кийин аны чачып жибере турган аялга окшогула дейт. Рамазанда эле ибадат кылып, Рамазан бүткөндөн кийин ибадаттарды таштап жибере турган адамга окшогула дегендей. Мадинада бир аял бар эле, эртеден кечке чейин бир нерселерди токуп, анан кечинде ошол токуган нерселердин баарысын чачып жиберет эле. Чачып, бузуп жиберет эле. Мына ушул адамга окшоп калбагыла деп Аллах Таала Кураны Керимде мына ушундай аят түшүрдү. Мындайча айтканда, ибадаттарды кылып келип, аткарып келип, анан ошол ибадаттарды бекер, бир пайдасыз кетире турган бир пенделерге окшогула деп атат. Мындайча айтканда, Рамазан айында орозо кармады, таат ибадаттарды кылды, бирок Аллах ыраазылыгы үчүн эмес. Адамдар көрсүн, адамдар уксун, кожо көрсүн, кожо уксун дегендей. Албетте бул ибадаттар Аллахка көтөрүлбөйт. Аллах Таала мындай кожо көрсүн, кожо уксун деген ибадаттарды кабыл кылбайт. Мына ошондуктан Рамазандан кийин дагы ибадаттарга бекем болойлу, жакшы иштерди уланта берейли. Аллах Таала эли жерибизге өзү тынчтык берген болсун, береке берген болсун. Аламдагы кайсы жердеги бардык жердеги мусулмандарга Аллах Таала бекем иман берсин. Кээ бир жердеги мусулмандардын башына түшүп жаткан кайык капаларды Аллах Таала өзү көтөрсүн. Аллах Таала аларга өзү жардам берген болсун. Амин я раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.